Демек, жалган жолдун баары могу сандаган депутаттардын сөзүнө, ишине караганда ушу жаңы Кудайдын ою, сөзү бийик делет. Мына депутаттар эч нерсе чечпейт. Демек, бүтүп атат. Батыштын толгон токой идеологиясына караганда ошо көктөн буйрулган адамдын ою бийик. Кырда отурган кыргыздын бир үй бүлөсүнүн ою бийик. Демек, эскиче саясат, эскиче экономика ою, эскиче деги эле бараткан багытыбыз, керек болсо жашап аткан бүгүнкү жашообуз, тутуп аткан динибиздин баары бул жаңы доорго жараксыз. Жаңы бир цивилизация, жаңы бир психология менен жашоо болот. Ансыз жүдөө иш күнүгө кырсык, күнүгө өлүм, күнүгө уруш, талаш менен кете берет. Жоюлуп кетиши мүмкүн. Мисалга, ошо диний өнүккөн мамлекеттердин кээ бир артта калып калган, такыр цивилизациядан. Себеби ошол бир нерсени пир тутуп алган. Ал ошол сыяктуу азыр заман өзгөрүп, доор өзгөрүп атса, эскиче тура берсе бул мамлекет артта калып калат, жоюлуп кетүүгө дуушар болуп калат. Эскиче сен түшүнүктө тура берсең, кыйрап кетесиң, эски жан менен жашай берсең. Ошондуктан ааламдан адам буйрулуп келди, мазарга деле барат да башына иш түшкөндө. Анысы кандай мына корпусу бар, мазарга окшогон, адам тили бар, духу бар. Чынчыл, ааламдан буйрулган Кудай, кадимкидей эле Кудай Абдулдаевди кийди. Кел, батасын ал, багыт ал. Арсылайдын батасы бир мамлекетте абутуна турбайт делгенде таң калганда башында кандай болот? А көрсө багытсыз жаңы доордо бир мамлекет өнүкпөйт. Мына ошо кыйрап атат. Ошондуктан мен жалган дүйнөнү жаптым. Эми чыныгы дүйнөнүн жолун ачтым. Чыныгы дүйнө мына мага окшоп биздин ошо тегеректебизде жүргөн арбайлык сыпатка жеткен, периштелик сыпатка жеткен ошо агайын, инилерге, эже карындаштарга окшоп калат. Ошондо жаңы цивилизация болот. Келиңиздер жаныңыздарды анан жаңы программаңарды